Айка токтоочу! Токтоо! Дүйнө жүзү боюнча кулчулукта жүргөндөрдүн саны 50 миллионду түзөт. Алардын көпчүлүгүн мигрант болуп жүрүп, документтерин алдырып коюп, мажбурланып иштеп жүргөндөр. Мындай адамдардын саны 28 миллион болсо, 22 миллион адам мажбур менен турмуш курушкан. Ал эми 3,5 миллиондой жаш балдар кулчулукка кабылып, алардын жарымына жакыны сексуалдык кызматка мажбурланышкан. Кулчулукту алдын алуу максатында Ош эл аралык аэропортунда коопсуз миграцияга көмөктөшүү жана адамдарды сатуу коркунучун алдын алуу аттуу флешмоб өткөрүлдү. 18 декабрь мигранттардын эл аралык күнү. Эл аралык коргоого көмөктөшүү борбору өлкөдөн чыгып жаткан мигранттарга чет өлкөдө коопсуз жүрүү үчүн эске алуучу эрежелер тууралуу суроолорду беришип, туура жооп бергендерге белектерди ыйгарышты. Учурда деле мисалы кыз балдарды же болбосо мындай жөнөкөй эле адамдарды нянька же болбосо башка мындай чет өлкөлөргө алып барып бекер иштетип, мына жаныбызда эле Россия бар да, мисалы. Россиядагы адамдарды бекер иштетип туруп акчасын бербей койгон, ошол деле кулчулукка кирет да. Кулчулук бар. Жооп туура. Приз. Кулчулук бар. Бул приз сизге. Кулчулук бул бир адамга башка адамдын тарабынан ээлик кылуусу. Тилекке каршы бүгүнкү күндө кулчулук мыйзамсыз курал-жарак жана баңгизат соодасы сыяктуу эле киреше алып келген бизнестин бир түрү болуп калган. Ошондой эле заманбап кулчулук дагы бар. Ага адамды өз эркине каршы иштетүү, анын эркиндикте жүрүүсүн чектөө, документин алып коюу жана эмгек акысын төлөбөй коюу кирет. Алыска кетип аткан мигранттар бүгүнкү болгон флешмоб өзү 18 декабрь бүткүл дүйнөлүк мигранттардын күнү. Ошол максатында сиздер коопсуз миграцияга чыгышыңыздар үчүн, сиздерге ошол миграцияда кандайдыр коркунучтар жөнүндө айтып бериш үчүн, сиздерге ушул маалымат жеткизиш үчүн бүгүнкү флешмоб уюштурдук. Документин жоготуп Кыргызстанга кайта албай, чет жерде кулчулукта жүрүп, кайтып келген бир канча фактылар бар. Эл аралык миграция уюму жыл сайын 400дөн ашуун кыргызстандык ар кандай себептер менен кулчулукка кабылаарын айтып келет. Бирок аны ачык айтуудан карманышат. Флешмобко катышкандар буга окшогон иш-чаралар пайдалуу экенин, мигранттар көп маалыматка ээ болушаарын айтышат. Мигранттар үчүн көптөгөн маалыматтарды алышты, билбегендер билишти. Көптөгөн суроолорго жооп алышты деп ойлойм. Эң керектүү проблеманы көтөрүп чыкса, рахмат. Закон тууралуу, кулчулук тууралуу туура эле болду. Паспорт эч кимге бербеш керек деген жерлери туура. Кулчулук эмнеге алып келет? Азыркы маалда кулчулук барбы, жокпу? Ошолордун бардыгына кичине маалым болду да. Адистер кулчулукка түшүп калбоо үчүн документтерди эч кимге бербөөнү эскертишет. Ошондой эле жумушка кирерде эмгек келишимин түзүүгө чакырышат. Эскерте кетсек, мигранттар үчүн атайын 1899 номерлүү ишеним телефону иштейт. Аймерим Дарбанбек кызы, Зиягүл Болот кызы, Асылбек Турдалиев, Бейтарап, Ош шаары.